Егер bir келсе, мына 6 айда bir келді. Мына тез келгенге әрекет қылады. Же башқа жетекшілер емес. Силерсіңер именно. Жерлерден ушу Акталан акимдигине сиз Кодорчок айылынын элини, Кодорчок айылынын элини ыраазычылыгын ала турган сизсиз. Уктуңузбу? Ошол Кодорчок айылында эмне проблемасы бар? Мектеби, жолу, айыл өкмөттөрүнүн иштегени, айыл өкмөттөрүнүн элди кыйнаганы, кыйнабаганы, коррупцияга берилбегенин баардыгын карай турган сизсиз. Уктуңузбу? Сиздин мисалыңызды айтып коеюн башка акимдерге дагы. Ошондон акимдер, урматтуу акимдер, жакшылап иштей берет. Мен кече Чүйдө болгондо, Чүйдүн бүт акимдерин, мэрлерин чогултуп, ал жерде көп билесиздер, чоң область. Ошол менен сүйлөшүп айттым эле. Аларга 3 күн убакыт берген. 3 күн убакыт берген. 3 күндөн кийин ойлонуп туруп айтасың. Же мындан ары мен иштеймин, же ишимди токтотомун да арыз жазып кетемин. Себеби, урматтуу ага, же иштешиңер керек, же кетишиңер керек. Жөн жүргөн болбош керек. Мамлекеттик мындай чоң кызматты аркалап, жөн эле ары басып, бери басып, акиммин деп жүргөн, же болбосо ошол акимдин убактысын кетирип жүргөн болбош керек. Или будет работать, или уходить, или будет принимать меры, если не будет работать. Макулбу, силерге дагы ошондой. 2-3 күн ойлонгула. 2-3 күн ойлонгула, карагыла. Бай кетип эле калбасам болбойт. Бул жерде мындай темп менен, мындай талап менен мен иштей албаймын деп ойлонсоңор кетсеңер кетип калгыла. Ордуңарга башка иштей турган, тажрыйбалуу, жүрөгү жалындаган жаштардан алып келип коебуз. Жок, мен иштеймин. Тажрыйбам бар, мындан ары дагы. Элге кызмат кыламын дей турган болсоңуздар, пожалуйста, иштеңиздер. Только мыйзамдын чегинде, жанагы койгон талаптарды аткаруунун негизинде. Жөндөн жөн аким жүрбөйт. Макулбу? Быйылкы жылды мына уже 6 ай быйылкы жылдын эсебинде план боюнча 9,14 миллиард сом акча Нарын облусуна берилди. 9,14 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кечээ президентибиз атайы Нарынга өзүнүн став фондунан, президент став фондунан 807 миллион сом акча бөлүнүп. Нарын шаарын Нарын шаарын карагыла. Качан эле кайсындай тарыхта, кайсындай убакта Нарын шаарына 800 миллион акча бөлүндү. Эч качан бөлүнбөгөн эмес. Бир да тарыхтандай болгон эмес. Нарын шаарынын мэри барбы? 807 миллион акча шаға бөлініп отыр. Азыр мына Алтынбек Кадырович айтып өткөн цифраларды мончо курабыз, тияк курабыз деп, ушунун баары ушун иштей кетет, ушул акчадан кетет. Ошо президентибиз жеке бөлүнбөгөн акчадан кетет. Ошону иштетиш жасаш үчүн биз азыр мына президенттин иш башкарманын башчысы Каныбек Тургунбекович келип, эртеңки муундарга күчтүү өзүнчө мындай бир экономикалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы, жана башка жагынан да күчтүү, тартиптүү мамлекетти калтырып кетишибиз керек. Ал үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ал кимдин колунда? Аны бизге аспандан келип бирөө жасап бербейт. Же жерден чыгып бирөө келип туруп Кыргызстан күчтүү болуп кетсин деп бирөө аракет кылып бербейт. Аны баардыгыбыз жасашыбыз керек. Баардыгыбыз чогуу, ынтымакта бир күчтүү болуп, чогулуп туруп. Айрыкча мамлекеттик органды жетектеген, башкарган, ошондо иштеген адамдар. Мен жана башта айтып өтпөдүмбү? Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, сот, прокуратура органдары чогуу аракеттер кылышат. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдары, ушул жерде иштеген мына башка мамлекеттик органдар, айыл өкмөттөн баштап. Айыл өкмөттөр кээ бирлерин отурасыңар азыр. Унчукпай, карап койсоң болосу деп бирөө уктуп атат. Так. Унчукпай отурасыңар. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуу. Эми мен жанагы баардыгы эле 29 болуп көрүнө бербей деп атам да. Чын айтканда баары эле кармап эле апарып шыйлаган кармапларда камай бере турган мамлекеттик кызматкерлер бар. Тындырбай,
күндө эле барып камай эле турган мамлекеттик кызматкерлер бар. Бирок ошолордун арасынан да тандап туруп, ушул сабак болсун. Сабак болсун башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошол үчүн мындай бир ойлонуңларчы, урматтуу туугандар. Баардыгыңыздар билимдүү адамдарсыздар. Баардыгыңыздар профессионалдарсыздар. Өзгөрүү ишин жакшы билесиңер. Ошондой мезгилде мындай мыйзамдан кыйшиып туруп башка жака чыгып кетебиз да. Биринчи маселе. Президентибиз койгон эң негизги маселелердин бирөөсү бул биринчи маселе. Уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш. Мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбош керек. Эч кандай бандиттер, смотрящийлер, положенисттер жана башкалар болбош керек деген тапшырманы койгон. Биз ушу тапшырманын өдөөсүнөн чыктык. Биз азыр ачык айта алабыз. Коргоо органдары ачык айта алабыз азыр. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ жок. Кана бирөө чыгып көрсүнчү, бир айылдан же бир райондон же бир облустан мен ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, бандитмин, положенецмин, смотрящий деген сөздөр айтып көрсүнчү бирөө. Же черныймын деп айтып көрсүнчү. Дей албайм. Себеби алардын биз түп тамырын кырктык. Алардын мурда жалбырактарын терип, анча шактарын кайрып жүрсө, биз азыр алардын тамырын кырктык. Тамырынан соолуттук. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин мамлекетибизде эң чоң уюшкан кылмыштык топтун жетекчилери отурган. Дүйнө мамлекетинин эң кубаттууларынын бири деп коеюн, кубаттуусу деп айтсак деле болот. Америка өкмөтү дүйнө жүзүндө 12 чоң уюшкан кылмыштык топтун жетекчисин дүйнөдөгү эң опасный, эң коркунучтуу кылмышкерлер деп атаган. Ошолордун бирөөсү биздин мамлекетте отурган. Камчы Көлбаев деген, билесиздер. Орусча айтканда вор в законе. Так, ошо Камчы Көлбаевдин кайсы жерде жүргөнүн бир бергиле деп Американын өкмөтү $5 миллион сыйык ыйгарган. Ким айтса ушуну беребиз деп. Ушуга чейин жеткен. Биздеги уюшкан кылмыштуу топ билинбегени менен, билесиздер, мамлекеттин бүт баарын курчап алган. Мамлекетте иштегендер, мына коргоо органдарында иштегендер, мамлекеттик органдарда иштегендер, бул бийликте иштегендердин баарын курчап алган. Уже не говоря о депутатах парламента, министрах, все другое. Парламентке жалаң ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боло баштаган. Ким депутат болот, ким депутат болбойт, кайсы партия өтөт парламентке, кайсы өтпөйт, ушулар чече баштаган. Муну эч ким тана албайбыз. Ушунчалык чоң мамлекетибиздин чырмалган сары чырмоок бизди курата баштаган. Мына ошондон арылдык биз. Мына азыркы сүйлөп турганыбыздагы жакында эле тарых болуп калат. Тарых болуп калат. Бир 5-10 жыл өтөт, 10-15 жыл өтөт. Ошондо мына спорт сарайы сонун болуп иштеп калат. Ошол маалда мына азыркы турган жаштардын баардыгы чоңоёсуңар. Бизге окшоп силер дагы мамлекетти башкарып, мамлекеттин ар түрдүү жакшы кызматтарында иштейсиңер. Ошондо эстеп каласыңар. Себеби эмне үчүн бул тарых болуп калат дагы бул айтканым себеби бүгүнкү салынып аткан ушул имараттарыбыз бул эптеп бир 5-10 жылга салынып аткан имараттар эмес. Булар жүздөгөн жылдары кала турган имараттар. Мына бизден кийин дагы кийинки муундар ушул жерде турган мына 15-20 жаштагы, 30 жаштагы жаштар силер дагы карыйсыңар, Кудай буйрса. Бул имараттар менен. Силердин балдарыңар, силердин неберелериңер дагы ушул имараттарды көрүп өтө турган чоң имараттар салынып атат. Бул деген мен ойлоймун мамлекет тарабынан өзүнүн граждандарына, өзүнүн мына атуулдарыбызга, эли журтубузга болгон камкордук. Мына көп жерде айтып атышат, кээ бир жерде жанагы ушунчалык салынып, элге журтка кылынып аткан кызматтарды дагы көрө албаган адамдар көп, билесиздер. Ошол адамдардын кээ бирлери айтып атат, ушу Жалал Абадка эле салынып атат, Жалал Абадта эле көбөйүп атат, анан кийин Көлдө эле салынып атат, эки жерде эле салынып атат. Андай эмес. Мен айтып коеюн. Туура Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Муну президентибиз дагы айтып өткөн. Жалал Абадка көңүл өзгөчө бурулду. Мындан кийин да бурулат. Кудай буйрса, мына мен ушул жерде эле турсам, дагы көп бурулат. Муну ачык эле айтып коеюн. Бирок ошол эле мезгилде
мына быйылкы жылкысын айта турган болсом, быйылкы жылы ушу Жалал Абад шаарына, Жалал Абад облусуна, ушул жердеги чоң инфраструктураларга бардыгына bir 10 миллиардтын тегерегинде акча бөлүнгөн. 10 миллиардтын тегерегинде акча бөлүнгөн. Ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, бул кайсыл объектилер? Булар мына азыр ушул жерде өзүңөр көргөн Дворец спорта, буга 1 миллиард акча бөлүндү. Акчасы келип түштү, туурабы? Акчасы түштү, мына акчасы турат. Жок, акчага эле жана капсула салып аткан жерибиз жок. Андан кийин мына обла администрация бүтүп атат. Андан кийин жанагы эртең мына жерге филармония салабыз. Бул мамлекетибиздеги эң чоң филармонияны Жалал Абадка салабыз. Жакында баштайбыз аны дагы. Bir айдын тегерегинде аны дагы жумуш башталып калат. Жалал Абадта Кудай буйрса түштүк жерге Кыргызстандагы түштүк кардиологиялык борборду салабыз. Жүрөк оорулар боюнча, жүрөктө операция жасоолор боюнча эң чоң bir центр борбор салынат. То есть больница салынат. Андан сырткары президенттин акылман мектеби салынат. Мына жакын күндөрү ушул маселелердин бардыгы башталат. Так. Урматтуу туугандар, Жалал Абадка мына 10 миллиард сомдун тегерегинде акча жумшалып атса быйыл күндө. Ошко 20 миллиардтай акча жумшалып атат быйыл. Муну дагы айтып кетейин. Дагы бардыгы эле Жалал Абадка түшүп аттыр дебегиле. Мына ошко 20 миллиардтай акча түшүп атат. Ошолордун кээ бирлерин айтып коеюн, мына эсиме түшкөнүн айтып коеюн. Мына Каракулжа өзгөн жолуна 2 миллиард акча бөлүнүп берилди. Уже салынып бүтөйүн деп калды. Буюрса 31 чейин сентябрга чейин бүтүшөт. Эртеңден баштап мен ошолорду контролдойм. Ноокат жолуна 2 миллиард акча бөлүндү. 27 километр калды эле, жанагы аяк жагы Кызылкыяга кирген жери. Караванга жеткичекти. Ал Ош шаарынын өзүнө ички жолдорун оңдогонго ага дагы 2 миллиард акча бөлүндү. Мына башка жактарын айтпайлы. Жолдорунун өзүнө эле мына 7-8 миллиард акча сом бөлүнүп койду Ошко. Жалал Абадка 10 миллиард бөлүнсө, Ошко 20 миллиард акча бөлүндү быйыл. Баткенге 7-8 миллиард бөлүндү. Көлгө bir 5-6 миллиард бөлүндү. Таласка 2 миллиард, Нарынга 2 миллиард. Так, Чүйгө bir 10 миллиардтын тегерегинде акча бөлүндү. Чүйдөгү ар бир шаарларда мына канттан наркы Кеминден баштап Кемин, Кант, Сокулук, Карабалта ушул шаарлардын бардыгына азыр монда ипотекалык үйлөр башталып курулуп атат. Бул деген мамлекетибизде ушул жасалып аткан нерсенин бардыгы туугандар ким үчүн жасалып атат? Силер үчүн жасалып атат. Эл журт үчүн жасалып атат. Ушу мамлекетибизде жашаган элдерге шарт түзүлүп берилсин. Ушулардын жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде бир жакшылыктар болсун деген максатта жасалып атат. Мен бир маселени айтып коеюн. Бул жерде мына жаштарыбыз дагы турат. Көпчүлүгү жаш балдар билбей калдыңар, бирок билип жүргөнүңөр жакшы болот. 2020 жылга чейин эгерде мамлекет тарабынан капиталдык курулуштарга, ушундай капиталдык курулуштарга мамлекет тарабынан полностью 1 миллиард, 1,5 ашып келсе 2 миллиард сомго чейин акча жумшалчу. 2 миллиард сомго чейин гана акча жумшалчу. Мен максимум айтып атам. Ал эми бүгүнкү күндө тууганда бир эле жылда 100 миллиарддан ашык акча жумшалып атат. Мына мамлекеттеги өсүш. 100 миллиарддан ашык акча жумшалып атат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуштардын өздөрү эле 500гө жакын мамлекеттик чоң курулуштар жүргүзүлүп атат мамлекетибиздин ичинде. Ошондуктан урматтуу жаштар, ушул маселелердин бардыгын биле жүрүшүңүздөр керек. Ушул маселелердин бардыгы сиздер үчүн жасалып атат. Урматтуу президентибиз Санар Кожоевичтин дагы күнү түнү тынбай чуркап иштеп жүргөн ушунда. Бул жөн эле бир асмандан келип, же бирөө келип эле мен ушуну алгыла дагы элге таркатып бергиле деп аткан жери жок. Бул күнү түнү иштеген, үзгүлтүксүз күнү түнү кылган эмгектин үзүрү ушул. Мына ушун жаштарыбыз билиш керек.